Аны көрүп жаткан Айгүл апабыз ордунан туруп, Айгүл апабыз баласын карап, убакыттын өткөнүн карачы. Убакыттын өткөнүн карачы. Кече эле бул жарык дүйнөгө алып келген балам мынакей бүгүн зыңкыйып үйлөнүп, менин кол бутумду узатып, керинде болуп жатат деп баласын сүйүү менен карап жатса, Бактыбек байкем чуркаган бойдон апасынын жанына келатканда жамгыр ого бетер күчөптүр. Апасынын жанына келип, маңдайына туруп, эки колунан кармап, өзүнүн сөзүн минтип баштайт дейт меймандар. Апа кем ак сүтүңдөн айланайын, караңыңдан кагалайын апа. Мени 9 ай боюмда, 1 жыл колумда, 3 жыл бою жоонумда көтөрүп, жана өмүр бою жүрөгүңдө сактап келе жатасың. Мага эмизген ак сүтүңүздү 1000 жолу апа десем дагы, ийниме көтөрүп алып, Меккеге алып барып, замзам суусун ичирип келген күндө дагы апа мен милдетимден кутула албайм. Сизге жаратканым өзү ыраазы болсун. Бирок мен сизге татыктуу уул болуп бере алган жокмун. Бирок ошончо дагы апаке сиз менин жүрөгүмдүн түбүндөгү эң жакын, эң сүйгөн адам экениңизди унутпаңыз апа. Энесин сыйлай албаган эки дүйнө жарыбайт. Энелердин мээрими дартыбызды дарылайт. Энеси бар адамдар эч убакта карыбайт. Апаке аман болуңуз биз менен. Апа биз бийик сиз менен. Ыйрасам түндө эмизип, уйкумду буздум мен үчүн. Уйкуну бузуп мен дагы дуа кылайын сен үчүн. 9 ай мени көтөрүп, тарттыңыз далайым оңайым апа. Оорусаң дагы дары ичпей мен үчүн жедиң убайым. Мен үчүн апа чыдадың, сен үчүн мен да чыдайын. Жаным апа мен дагы жараткандан сурайын. Сага келчүк бале болсо, мага берсин Кудайым. Сабырдан бүткөн жүрөгү сылыгым менен апакем, ыр менен бешиктер меткен ыйыгым менен апакем. Күмүшүм десем жаңылам апа, күмүш бир темир зат экен. Күмүштөн артык күлкүсү күндөйүм асыл апакем. Алтыным десем жаңылам апа, алтын бир буюм зат экен. Алтындан артык мээримиң айдайым асыл апакем. Апа бурулбосом эгер калпычы боло албайт сиздей жалпыз. Балам деп чыккан үнүңүз бул бейиштин шаңдуу жарчысы. Ал эми эмизген аппак сүтүңүз мөрөк суусунун тамчысы. Апа жылмайган жүзүң көрөйүн, таманыңдан өбөйүн, дааратыңа таза суу булактан алып келейин. Жайламас кылып алдыңа жан дүйнөм төшөп берейин. Башкалар түшүнө албастыр апа балага болгон сүйүүңдү. Арнагым келет өзүңө, ар күнү таңда гүлүмдү. Бүгүн мен сизге ырдайын апа, бүт аалам уксун үнүмдү. Канчалык кыйнасам да баарына түткөн апам. Кайгырып капалансам, арылткан жүктөн апам. Кайрылып үйгө келбей кечигип калганымда санаркап жолду карап, сагынып күткөн апам деп ырдап, апасынын чекесине сүйүп жатат дейт. Ошондон нөшөрлөгөн жамгыр башталды. Аны көрүп жаткан Калмак атабыз ордунан туруп, баласы менен жубайынын жанына барып, баласынын колунан кыса кармап, алтыным азаматсың, ата энеңди дайым ушинтип сыйлап жүр. Алган жарың менен тең кары деп баласын куттуктап жатат. Калмак атам бүгүн кычырата кийинген, галстугу жок болсо дагы зато калыстыгы бар. Кычырап үй-бүлөсүнүн жанына турат дейт. Анда Калмак атабыз, "Апай, бул тамада мени мактап атабы" деп чөнтөгүнөн жетин албай 5000 сом алып чыгат. Ушул 5000 сом тамададан айлансын деп жанына келе атат дейт. Анда тамадага "Жок, жерле коюңуз. Албайм" дейт. Бул тамада кургурдун колуна берсем албайт окшойт, лучше түзеле барып чөнтөгүнө салайынчы дейт. Анда баягы тамада бул 5000 сомду алган соң атамдын жанына секин басып келип, "Ата, бул 5000 сомду аласыз. Төш чөнтөккө саласыз. Бүгүн той бүтөт да. Эртең бүрсүгүнү апам менен деңизге барасыз, деңиз кафесине. 2 лагман аласыз.
ортого свечаны жагасыз. Кыскасы апам менен романтический ужин кылып саласыз. Бул 5000 сом менин кошумчам болсун. Эртең элдер сурайт да меймандар, ол бактылердин свадьбасында эмне өзгөчөлүк болду? Кандай болду? Ошондо айтыңыз, тамада кошумчасы менен келди. Кайсы тамаданы көрдүңөр эле кошумча алып келген? Калмак атама окшогон дагы бир атабыз короого чыкса, баласы отун жарып отурат. Анда атабыз ойлонот, баягы бул балам да чоңоюп калды. Эми мындан аркы арабасын өзү түртүп кете алабы деп ойлоп, баласын сынайт дейт. Баласынын жанына келип, ийинин колуна коюп, балам, бул дүйнөдөгү эң күчтүү адам ким деген суроону берет. Мен күчтүүмүн ата, мен кыйынмын дейт баласы. Атабыз тура эмес кылат, ата бул жанымда мен турсам эмнеге өзүн күчтүүмүн деп эсептеп атат. Балким суроомду туура эмес түшүнүп калдыбы деген ой менен экинчи жолу сурайт, балам, бул дүйнөдөгү эң күчтүү, эң кыйын адам ким деп. Мен кыйынмын ата деп баласы баягы көкүрөгүн чапкылайт экен. Атабыз таарынып басып кетет. 5-6 кадам аттаган соң акыркы үмүтүм менен дагы жол сурап көрөйүнчү деп, балам, бул дүйнөдөгү эң күчтүү, эң кыйын адам ким дейт. Ата, сиз кыйынсыз. Ата, сиз күчтүүсүз дейт. Балам, жаңы эле мен күчтүүмүн деп көкүрөк чапкылап жатпадың беле? Ата, сиз ал суроону бергенде билесизби, менин жанымда элеңиз. Сиздин колуңуз менин ийниме тийип турган. Ата, сиз менин жанымда болгон кезде, колуңуз менин ийниме тийип турган кезде, бул дүйнөдө менден өткөн кыйын, менден өткөн эч кандай күчтүү киши жок деген. Тамададан кошумчаны алган калмак атабыз сүйүнгөн бойдон өзүнүн ордуна барып отуруп калат. Бактыбек байкем болсо өзүнүн апасы менен бир куплет жеңил бийге түшөт экен.
тапқан жүрегің, бала деп соғат жүрегің. Қоқыстан баласы ауырып қалса, бірге ауырайды елінің жүрегіне. Апалар үшін жүргірегім бол шағылы деймін. Апалар үшін.